Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу көрөрманым, ар бир күнүңүздөр жакшы жаңылыктар менен коштолуп, маанайыңыздар ар дайым ачык болсун. Ал эми барыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл алдында маданият шоу дүйнөсүндөгү жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Борбордук Азия таланттары бир сахнада. Дегеним 2023 жылдын мыктылары эл аралык деңгээлде аныкталды. Спорт ордосунда 2023 жылдын мыктылары эл аралык деңгээлде аныкталды. Концертке Казакстан, Өзбекстандан келген бир катар маданият өкүлдөрү жана кыргыз дүйнөсүнүн өнөр адамдары чыгармаларын аткарып, жылдын мыктыларына номинациялар тапшырылды. 19 декабрда эстрада ырчысы Малика Дина туулган күнүн белгиледи. Ал өздүк майрамынын урматына кызы Айгүндөн жумшак оюнчук белекке алды. Ошондой эле андан жүрөк жибиткен билдирүү келгенин социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Кызым чоңоюп калыптыр, өзү акча чогултуп белек берди. Бул мен үчүн баа жеткис белек, деди Малика Дина. Эл артисти Динара Акулованын эрке кызы учурда өзү Айгүн аттуу бир кыздын энеси. Малика Дина кызынын атасы менен жакшы мамиледе экенин айтып, коомчулукка жарыялаган. Экөөбүз жакшы мамиледебиз, бизди ортобуздагы кызыбыздан башка эч нерсе байланыштырбайт. Ата-энелердин мамилеси өсүп келе жаткан өспүрүмдөргө таасир этет. Мен кызыбыздын бизди жакшы мамиледе болгонубузду көрүшүн каалайм. Ал учурда бойдок, мен ага чын жүрөктөн бакыт каалайм, деген ал. Ошондой эле Малика Дина быйыл концертинде жакында атасынын фамилиясына өтөрүн, тагыраагы Шырматова болоорун билдирген. Учурдан пайдаланып айтып калайынчы, жакында эле апам мага: "Кызым, фамилияң атаңдыкы болбосо, сен ата тегиңден бата ала албайт экенсиң", деди. Ошондуктан жакында мен Шырматова Малика болом, деди ырчы. Ырчы Мирбек Атабеков Казакстандын кызык премиясында Борбордук Азия жылдызы номинациясын жеңип алды. Казак элине чоң рахмат. Кечээ Борбордук Азия жылдызы наамына ээ болдум, деп жазган. Ошондой эле алып баруучунун жол тууралуу берген суроосуна Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тазалап коюптур, деп жооп берип күлдүргөн. Блогерлер Арген Асанов менен Аружан Бекешева Баткендеги жол кырска кабылышты. Бул тууралуу блогер өзү социалдык тармактагы баракчасына жазып, сүрөт менен бөлүштү. Алар буга чейин Баткен шаарында чай концерт болоорун айтып, видео жарыялашкан. Жума 5 декабрь күнү саат 12:30 чамасында Баткен району аркылуу өткөн Ош Баткен Разаков жолунун 213 чакырымында Баткен шаарынын тургуну өзүнүн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы менен Ош шаарынан Баткен шаарын көздөй бара жатып, рулга ээ боло албай калып, унаа ала салып кеткен, деп билдиришти Баткен облустук жол кыймылын көзөмөлдөө башкармалыгынан. Арген Асанов өзүнүн жакшы экенин айтып, Аружан Бекешеванын мойну сынганын билдирди. 2023 жылды узатуу алдында белгилүү инсандардын бул жылдагы өзгөчө образдарына саресип салдык. Өзгөчө образдардын дагы бири Кыргызстан сулуусу 2021 сынагынын жеңүүчүсү Алтынай Ботоярованын Аалам сулуусу 2023 сынагында кийген көйнөгү. Дүйнөлүк конкурста кийип чыккан образы үчүн ал коомчулуктун сынына да кабылган. Ал эми ал аталган көйнөк менен аялдарга карата зордук зомбулукка каршы экенин көрсөткүсү келгенин айткан. Ар дайым өзгөчө образдагы көйнөктөрдү тандаган ырчы Айгерим Расул кызы быйылкы жылы дагы көрөрмандарын суктандырды. Ырчы айымдын бул жылдагы өзгөчө образдарынын катарын толуктаган мультфильм каармандарынын образындагы көйнөктөрү болду десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө көйнөктөрдү кийген айымдардын катарында коомдук ишмер Асол Молдокматова дагы бар. Ал ар дайым башкаларга окшобогон табити менен таң калтырып келет. Бул айым ачык түстөгү көйнөктөрдү жарашыктуу кийгени менен өзгөчөлөнөт. Шоу-бизнес тармагында ар дайым шаңдуу жүргөн айымдардын катарында ырчы Гүлназ Чыныбек кызы менен кыз Сайкал Кабылова дагы бар. Ушул жылы сыйлык тапшыруу аземинде кийген көйнөктөрү көпчүлүктүн көңүл чордонунда калды десек болот. Маданият өкүлдөрүнө мыкты образ, өзгөчө костюмдарды кийип жүргөн мырзалар дагы жок эмес. Алардын бири Сагын Эргешев. Ырчы мырзанын жакында өткөн концертиндеги образдарын өзгөчө деп айта кетпесек болбос. Коңшу казакстандык ырчы Кайрат Нуртас үй бүлөсү тууралуу кептерге чекит койду. Бул тууралуу Казакстандын жергиликтүү басылмалары жазып чыгышкан.
Ырчы майрамдык концерттеринин биринде жубайы Жулдуз Абдыкаримова менен дагы деле мамилеси бар экенин айткан. Эки кызым, бир жубайым бар, экөөбүз чогубуз, кабатыр болбогула деген Кайрат Нуртас. Буга чейин ырчынын энесинин тоюна жубайы келген эмес. Бул казак коомчулугунда талкуу жараткан. Акыркы апта ичиндеги маданият шоу жаңылыктары ушулар болду. 7 каналдын Facebook, Instagram жана YouTube каналыбызга катталып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Күнүңүздөр жакшы өтсүн. 2024 жылы көрүшкөнчө аман болуңуздар.